Кайгы ар бир адам баласынын башына келип кете турган табигый нерсе. Дүйнөдө канча адам болбосун, анын башына эртедир кечтир кайгы келип жана кетип турат. Бирок көпчүлүк адамдар кайгы жалаң гана өзүнүн башына түшүп жаткан сыяктуу, башка элдин баары жыргап жашап жаткандай элестете беришет. Эмне үчүн менин бактым ачылбайт? Эмне үчүн менин башымдан кырсык кетпейт? Эмне үчүн менин ишим жүрүшпөйт? Эмне үчүн деген суроо менен өзүнү жеп кайгырып жашаган адамдар бар. Чынында бүткүл дүйнөдөгү адам аттуунун баарын чогултуп, алардын көйгөйүнү жазгыла деп бир баракка жаздырып, андан кийин баарын чогуу салып, кийин ошол көйгөйлөрдү алып окугула десең, ар бир адам өзүнүн кайгысын, өзүнүн көйгөйүн алгысы келет. Анткени башкалардын кайгысы, башкалардын көйгөйү өзүнүнкүнөн дагы бир канча эсе оор экендигин мына ошондо билет. Адам баласынын башына келип, кайра кетип жаткан кайгы бул күн сайын күн чыгып, кайра күн батып кеткен сыяктуу эле. Суулар агып өткөн сыяктуу. Шамал келип, бир согуп өтүп кеткен сыяктуу эле, бүгүн келип, эртең кайра кете бере турган нерсе. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар кайгыны мындай жеңил кабыл алып, кайра жеңил кетирүүнү билбестен кайгыга өзүн алдырып коюшат. Кайгыга алдыруу бул адамга олуттуу зыянын тийгизет. Биринчи кезекте анын ден соолугуна зыян. Экинчи кезекте анын бат картаюусуна себеп болот. Үчүнчүдөн анын ишке болгон кызыгуусун, ишке болгон жөндөмүн жоготот. Төртүнчүдөн келечекке койгон жакшы максат, үмүт тилектеринен алагылык кылат. Кыскасы, анын жашоосун толук бордон артка кайтарып жиберет. Ошон үчүн башына кайгы түшкөн адам бул кайгынын артында сөзсүз кубаныч бар экенин эсинен чыгарбаш керек. Кандайдыр бир көйгөйгө кабылып чечилбей жатса, сөзсүз түрдө бул көйгөй чечиле турган убакыт саатын болоруна ишениши керек. Түн канча караңгы болбосун, артынан агарып таң атат. Кыш канчалык узакка созулбасын, артынан жадырап жайнап жаз келет. Балким бүгүн сиздин башыңызга оор бир кыйынчылык түшүп кайгырып тургандырсыз. Демек мунун артында сөзсүз жакшылык бар. Аллах Таала Куранда айтып атат: бир жамандыктын артынан эки жакшылык, же болбосо бир оорчулуктун артынан эки жеңилдик келет деп. Аллахтын ырайымынан шайтан гана үмүтүн үзүп койгон. Ал эми мусулман пенде ар дайым Аллахтын ырайымынан үмүт кылып жашашы керек. Бүгүн көзүңүздөн кайгынын жашы агышы мүмкүн. Бирок эртең көзүңүздөн кубанычтын жашы кылгырбайт деп ким айта алат? Кайгынын артынан сөзсүз кубаныч келет. Мына ошол кайгынын артынан келе турган кубанычты эстеп, көйгөйдүн артынан анын чечиле турган күнүнө эстеп, кайгыны жеңил кабыл алып, жеңил өткөрүп жибергенди үйрөнсөк, демек бизге бакыттын бир эшиги ачылган болот. Кийинки берүүдөн кайра жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.